Assalamu алейкум кыргыз эли. Бул видеону мен келинчегим Асель Кадырбекованын ден соолугуна байланыштуу сиздерге бир аз кыскача маалымат берип кетейин. Өзүңүздөр билгендей, Аселянын кырсыктаганына мына 2 айдын жүзү болуп олтурат. Ошол күндөн бери бүтүндөй кыргыз эли, жалпы тууган урук, достор, коллегалар бардыгы кыжалат болуп сурап атышат. Аселя азыр күндөн күнгө Кудайдын буйругу менен ушундай жакшы болуп келатат. Күндөн күнгө жакшы жылыштар бар. Бирок дагы толук өзүнө келиш үчүн дагы бир аз убакыт керек. Кудайга шүгүр азыркы тапта кызы менен ойноп, өзү базы, өзү тамак ичип, биз менен сүйлөшүп, абдан бизди сүйүндүрүп атат. Аллах Тааламга чексиз шүгүрчүлүктөрдү билгизем. Жана ошондой эле экинчиден себепчи болгон ушул жалпы врачтарга, 4-чү горбольницадагы иштеген жалпы врачтарга, өзгөчө Сабырбек Жумабеков агабызга терең ыраазычылык билгиземин. Ошол жерде караган врачтардын абдан салымы чоң. Үй бүлөңүздөр менен аман болуңуздар. Жана ошондой эле экинчиден өзгөчө чоң ыраазычылыкты ушундай бүтүндөй кыргыз эли алакан жайып ошол күндү баштап дуа кылып, намаз окусам дагы ушул Аселдин ден соолугу жакшы болуп кетсин деп кыжалат болгон кыргыз элине кылган дуаларыңыз биз үчүн болсо сиздердин үйүңүздөргө эки эселеп кайтышына чын жүрөгүмдөн тилектешмин. Мындан ары жалаң жакшы күндөр болсун. Сиздердин жакшылыгыңыздарда биз Асель экөөбүз жетелешип жашнакай чыгармаларыбызды тартуулап элибиздин алдында жүрө берели деген тилекти айткым келди. Ошол кыжалат болбоңуздар. Кудайым буйруса бардыгы жакшы болуп келатат. Биз күткөндөн дагы жакшы жылыштар бар. Жакын күндөрү Асель өзү жакшы болгондо дагы сиздерге видео кайрылуу менен ыраазычылыгын билгизет. Аман болуңуздар, эч кимиңиздер оорубаңыздар. Бардыгыңыздарды жакшы көрөм. Сиздердин эрк болуңуздар. Нурлан Насип. Нурлан Насип ырчы. Жакындарыма айтылган кептерди оор кабыл кылам. Бир тууган рубрикабызда бул жолку Нурлан Насип жана анын эжеси Эльзада Насипбекова конокто. Белгилүү болгондой, Нурлан Насиптин эжеси да ырчылык өнөр жолуна аттанган. Эммесе бир туугандардын сырын чогуу угалы. Саламатсыңыздарбы? Өлкө жаңыдан карантинден чыкты. Бул кырдаал силерге кандай таасир болду? Менин чыгармачылыкка аралашканыма 10 жылдай болуп калды. Ошондон бери мынча узак убакытка эс ала элек элем. Үй жумуштарын кылып көрө элек элем. Үйдөгүлөр менен чогуу отуруп тамактанбай калыптырмын. Ошондой нерселерден рахат алып үйдө болдум. Терс жагы паникага алдырат экенсиң. Эльзада Насипбекова. Мен карантинде атамдардын үйүнө бара албай калган убакыт болду. 2 жолу араң барып келдик. Үйдө балам менен онлайн сабак окуп убакыт өткөрдүк. Эльзада, ырдап чыгып калышыңа иниң Нурлан Насиптин салымы болдубу? Ырчы болоюн деген максатым жок эле. Бирок адамда бир жашыруун каалоолор болот го. Ичимден мен да ыр жаздырып, үнүмдү угуп көрсөм деген ниет турчу. Мурун комуз чертчүмүн, аны таштап койгом. Нурлан ыр жаздырып көрбөйсүзбү деп калды. Анда деле ырчы болуп кетейин деп жаздырган эмесмин. Жакындарыбыздын тою болуп, ошого жаздырып көрөйүнчү дегем. Үнүмдү чүргөндөн кийин Нурлан жакшы ырдаптырсыз. Ушул ырга клип тартып коелу деди. Тойду ырдап калдым. Анан чалып ырдап чыктыңбы деп сурай башташты. Ошентип башталып кетти. Мамлекеттик мекемеде мектепте иштеп, шоу чөйрөдөн алыс болчумун. Нурлан Насип. Өзүм шоу чөйрөдө жүрүп, көп эле ыр жаздырып, сын угуп башың калбадымбы? Бир тууганың ыр жаздырып, элге таанылып жазса башкача толкундо болот экен. Бир жагынан коркосуң. Карындашым да музыкалык окуу жайында окуп ырчы болом деп жатканда токтотуп койгон элем. Үйдөгүлөрдөн мен да ырдайын, кыз кишиге кыйын деген ой болгон. Эжем музыкалык сабаты бар, аспаптарда ойнойт. Буйруса жакшы эле болот. Асель Кадырбекова, Нурлан Насип, Эльзада Насипбекова. Бир үй бүлөдө ушунча ыр болгону кандай болот? Асель экөөнүн ар бир кыймылы элдин көз алдында. Бул бир аз оор болуш мүмкүн. Мен өзүм деле анча аралашып кете элекмин да. Мен булардын сүрөттөрүнүн алдында комментарийлерди окуп алып кыйнала берчүмүн. Азыр көнүп калдым. Нурлан, эмне окуп жатасыз? Окубай эле коюңуз дечү. Азыр мен апамдарга ошентип үйрөтүп калдым күлүп.
Эми кыйын эле, үй бүлөдө ар түрдүү абалдар болот, элдики билинбей эле калат. Булардыкы элдин талкуусунда калат. Ошон үчүн абайлаш керек болот экен. Калганы жеңил эле. Үйдө биз кадимкидей эле бир тууганбыз. Асель менен Нурландын жашоосу элдин эң көп талкуусунда калат. Түрдүү ушактар, ойлор жазылат. Жакындары катары бул талкууларды кантип аш кыласыңар? Нурлан Насип: канча жылдан бери шоу бизнесте жүрүп, мен өзүм жөнүндө ушактарга бышып деле калгам. Маани бербейм, бирок келинчегиме, бир туугандарыма карата айтылган кептерди оор кабыл кылам. Сөздөр сындырып коет экен. Бул мушташкан да жаман нерсе. Анткени мушташып алсаң эс алып каласың. Ушак үчүн ким эмне мушташып сумак эле. Ичиңден түтөй бересиң. Кээде дүкөнгө кирип калсаң да кандай болду эле деп сурап калышат. Мурун шоу бизнесте жаңылыктар жалгыз Супер инфодо жазылчу. Азыр заман башка, ар бирибиздин колубузда телефон бар. Социалдык тармак бар, башкаруу мүмкүн эмес. Апамдын кан басымы жогору, ошондон корком. Ата-энемдин эки тең Instagram баракчасы бар, өзүм ачып бергем. Ошону бекер кылыптырмын деп ойлоп калам. Элзада Насипбекова: ата-эне элдин талкуусун башкача кабыл алат экен. Апамдын мүнөзү жумшак, жүрөгү назик адам. Бул нерселерге көзүбүздү жумуп койгонду үйрөнөлү дейм. Атам кабатыр болгону көп билгизбейт. Бир тууган Насиптер тууралуу айтып кетсеңер. Элзада Насипбекова: мен эң улуусумун. Менден 1 жаш кичүү Руслан деген иним бар. Экөөбүз жакынбыз. Азыр да коңшу жашайбыз. Андан кийин Нурзаде деген сиңдим бар. Ал Токтогулда турат. Ал Нурлан менен жакын. Экөөнүн ортосунда 1 жаш. Андан кийин кичүүбүз Чолпонай. Ал дагы үй бүлөлүү болду. Эл көзүндө Нурлан дайыма күлүп жылмайып, элпек жигиттей көрүнөт. Үйдө кандай? Элзада Насипбекова: элдин көзүндө кандай болсо ошондой эле. Түндө жүрө берип, күндүз уктаганы мени тынчсыздандырат. Уйкуңду жөнгө салчы деп көп айтам. Уйкучу жалко, сурооңдун жообун 5-6 күндөн кийин аласың. Нурлан Насип: башында айтып кеткендей, мен чарчап калыптырмын. Бирок карантин болбосо аны деле билбей жүрө бермек окшойм. Телефондун коңгуроо келсе зарканып, өзүмчө эле кызым менен болгум келип калыптыр. Көп учурда телефонду өчүрүп коем. Социалдык тармактардан алыстап көп киргени жокмун. Чачымды да алдырдым. Эл талкууга алып жатып калышты. Ушундан көрө бир хитр жасам, эл ошону талкууласа болмок. Бир туугандардын маегине рахмат, ишиңиздерге ийгилик болсун. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Үйдөн дарыланганын кесепети. Жалал-Абадда 40-ка жакын бейтап өтө оор абалда жатат. Жалал-Абад облусундагы ооруканаларда 40-ка жакын бейтап өтө оор абалда жатат. Алардын бардыгы убагында ооруканага көрүнбөй, үйдөн дарылангандар экенин Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифингде билдирди. Ооруканаларга кайрылган бейтаптардын арасында оор жана өтө оор абалда келгендерин дагы болуп жатат. Айта кетсек, Аксы районунда бүгүнкү оор абалда 20дай бейтап жатат. Статистиканы карасак, Чаткал районунда дагы 20га жакын биздин бейтаптар өтө оор абалда жаткандыгы тууралуу маалыматтар келип түшүп жатат. Бул эмнени түшүндүрөт? Анткени үйгө жатып алып, өз алдынча дарыланганын кесепетин ушундай болуп жатат. Биз дагы ушундай таянакка келип жатабыз. Анткени бүгүнкү күндө биздин ооруканаларда орундар жетиштүү болуп жатат. Эгерде оорунун белгилери байкалса, тезирээк келип кайрылып, атайын бериле турган дарылоо схемаларын туура алып, ооруканаларда дарыланса туура болот, деди Үсөнбаев. Мындан тышкары ал бул ооруда каза болгондорду жокко чыгарууга чогуу аракет кылууга үндөдү. Ушул эле учурда Баткенге жана Жалал-Абадка тажрыйбалуу медициналык кызматкерлер жөнөтүлөт. Баткен жана Жалал-Абад облустарына тажрыйбалуу медициналык кызматкерлер жөнөтүлөт. Бул туурасында республикалык штабка шилтеме берип, Барометр билдирет. Кубатбек Боронов Саламаттык сактоо министрлигинин көңүлүн Баткен жана Жалал-Абад облустарындагы көрүлүп жаткан чараларды күчтөндүрүүгө бурду. Аталган эки аймактагы эпидемиологиялык кырдаал кооптондурууда. Аталган облустарда ооруну жуктуруп алуунун жаңы учурлары жана ооруну күчөгөндөрдүн саны төмөндөбөй жатат. Абалды жакшыртуу максатында облустарга тажрыйбалуу медициналык кызматкерлерди жөнөтүү зарыл. Мындан тышкары тармактык мамлекеттик органдар республика аймактарын бардык зарыл медициналык дары-дармектер менен камсыздоого басым жасоого тийиш. Күз мезгилине карата өлкөдө медикаменттердин түйүштүү запасы болуш керек. Сиздердин алдыңыздарда ошондой эле калкты сапаттуу жана ыкчам эмдөө боюнча кампанияны жүргүзүү маселеси турат, деди өкмөт башчы. Маалымат булагы Барометр Чекит KG.